Саламатты достор. Бүгін болсо биздин досторубуздун фазандасында келип, аз балык кармап аткан убагы, ошону көрсөтүп кетели дедик. Бирок кийин бияк азыр чачылып турат, бирок кийин сонун болот бардыгы. Анда эмесе процессти көрсөңүздөр болот. Анан кандай бышышты да көрсөтүп беребиз. Ой, я не надо. Аябай оор экен. Мой я мастурчу. Ким улан ай? Мо бутагана бат. Улан карма мор. Санайсызбы? Санаңыз. Алдайга берсек, санай. Санаңыз. Санаңыз. Санай бермес. Бах, жакты болду. Ой, balık yedim de törttü öyle. Yavaş yavaş. Take an ilip koy. Егер көчөдөн балык кармап, үйдөн баккан балык, ушундай багылган балыктын жумушу деле оор. Бир күчтүү 4-5 кишинин күчүн ала турган жумуш бул. Бул баккан оңой, жем салган, бирок чогултуш да кыйын. Мына. Ой, Уликей мына. Сау месе. булар көрүнүш булар экен. Карма. Отурбадык биз өттү. Жарата берип, Мен Керимкулов Токтогул. Чоңгемин өрөөнүндө, Кызыл Байрак айылында могу жерде 5 көлмөбүз бар. Өйдө булактан аккан таза суу, форель балыгын өстүрөбүз. Анан ушинтип оокат кылса болот айылда. Баары шаарга ачып, жалкоолонбой, ушундайга акча бөлүп, анан өстүрсө балык жылкы койго караганда выгодный да, анан өзүнүн нюанстары бар. Оорусун дарылаганды билиш керек. Жеми кымбат. Анан бирок бакса ошончо пайда берет. Форель балыгы негизи балык адамдын ден соолугуна пайдалуу болот. Омега-3 жирный кислоталары бар. Жүрөк, кан тамыр, давление, инсультка жардам берет. Бир неделеде 2 жолу балык жесе, докторлор айтат. Жүрөккө, кан тамырга, инсульт, инфарктка ошондой болбойт деп. Анан кыргыздар көбүнчө кой, жылкынын эти өткөн. Балыкты көп жебейт. Бирок эме ден соолугу үчүн жеш керек. 500 миллион жыл мурун биз балык болгонбуз. Балык бизге бул пайдалуу, табияттан миллион жылдан бери бул адамзаттын азыгы бул пайдалуу. Негизи биз 500 миллион жыл мурун суудан чыккандан кийин суудагы жаныбарлар адамзатка пайдалуу болот. Эмгет. Мен дагы сууга түшүп өзүңүздөр көрдүңүздөр, баягы аралашып чачым суу болуп калды, кечирип коесуздар, бирок балык кармаштын өзү деле багышы деле оор экен да, аябай. Могу жабаларын дарылаш керек экен. Тет жакта көрүп отурсаңыздар, азыр ошол жака барабыз. Аякта малек деп коет экен, малектор отурукташат экен. Аны да өзүнчө караш керек экен. Бул баягы
кыргыз эли мал багып, жер үстүндө кой багып, жылкы бакса багалат экен, бирок балыкты кыргыз багыш кыйын экен да. Бирок бүгүн биз көрдүк, чын эле оор экен. Бул балыкка берип аткан жемдин башка өлкөдөн келет деп жаңы эле калдык. Европадан. Жем кандай даярдалат? Эмнеге Европадан келет, а Кыргызстандан келбейт? Ошо жөнүндө. Бул жемди Европанын океандын жээгиндегилер жасайт. Бул жем балыктын өзүнүн майынан жасалат, сөөгүнөн жасалат, этинен жасалат, иче-карындан жасалат. Кургап туруп гранулировать этип туруп анан кийин сатат. Мунун 1 килограммы 1 килограммы 1,5 евро. Байке, могу мисал үчүн бир мүшөк 30 балыкка канча күнгө жетет? Бир мүшөк 30 балыкка 1 айга жетет. Расчетуңуз мисал үчүн сиз 1000 балык кое бересиз да. Ошондо сиз деген канча тонна, канча мүшөк жем кетет, анан ошонун баасын айтып койсоңуз. 1000 балыктын эми 1000 балыктан 30% өсүп 70 балык. Так, бул жемдин жыты жанагы эле копченый балык жытанат экен. Даже кечип колот иштеп көрөйт. Балыктын эти, балыктын майы, балыктын чагары. Даже балык дамданат экен, килки дамданган сыяктуу экен. Ушуну балыктар жейт экен. Урматтуу туугандар, когда каяка барып же бир жака эс алсаңыздар, балык эмнеге кымбат деп жалгып кетпеңиздер, анткени балыктын багышы деле кыйын экен. Чогултуш багыш, уйду айдап койсоң, чөп болсо жейт, чөп болбосо жүрө берет да. Бирок балыкта суу болсо жок болуп калат. Азыркы коронавируска каршы деле аба жетпей калып канча адамдар өтүп кетип атат.